Уланууда, урматтуу көрөрмандар, программабыздын бүгүнкү темасы IT жана билим берүү тармагы азыркы учурда өтө актуалдуу болуп аткан. Азыр болсо ЮНИСЕФтин илимдеги кыздар долбоорунун өкүлдөрү келип отурат. Бүгүн студиябыз абдан сулуу жана ошондой эле жагымдуу айымдарга, кыздарга толуп отурат. Ошондуктан алардын ар бирин тааныштырып өтөлү. Илимдеги кыздар долбоорунун пиар адиси Салтанат Адылбек. Кечирим сурайбыз. Жана ошондой эле балдарды коргоо борборунун долбоорлор жетекчиси Айнура Эмирканова, номер 50 мектептин 11 классын окуучусу, илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Айзат Али Акбар кызы, жана номер 78 мектептин окуучусу, теңдеш тренер илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Алина Кубанычбекова. Кош келипсиздер биздин студиябызга. Эмне болгон илимдеги кыздар болуп кетти деген суроо болушу мүмкүн көрөрмандарда. Ошондуктан мен айтып бербей эле анда өзүңүздөр сөздү баштасаңыздар. Эмне долбоор, качан башталды, кандай стадияда, азыр эмне иштерди аткарып атасыздар, кандай максатыңыздар, келечекте кандай пландарыңыздар бар? Аябай чоң суроо, масштаб суроо болуп кетти эми. Баарын бир салдым, бирок эми асастан айтып берсеңиздер болот. Долбоордун актуалдуулугу жөнүндө айтып кетсем башында, негизи изилдөөлөргө ылайык 2030 жылга чейин бул дүйнө жүзүндө абдан көп 50дөн ашык кесиптер жок болуп кетет экен. Жасалма интеллект ошол кесиптердин баардыгын өзүнө алып алмаштырат экен. Бул кесиптердин арасында 800 миллионга чейинки адамдар өзүнүн жумушу жок калат экен да, ошолордун көбү бул аялдардын кесиптери экен. Ошол себептен аялдар аркалаган кесиптер жок болот экен, көбү жок болуп кетет экен. Ошол себептен азыртан ошонун камын көрүп, азыртан кыздарды кийин келечекте актуалдуу боло турган кесиптерге биз багыт берип даярдашыбыз керек экен да. Ошол себептен ушул илимдеги кыздар долбоорунун негизги максаты азыркы бүгүнкү күндөн баштап эле азыркы мектеп курагындагы кыздарды дайындап, келечектеги кесипке дайындап беришибиз керек экен. Ошол себептен ушул долбоор жаралган. Бул долбоорду ЮНИСЕФтин долбоору 3 партнердук уюм ишке ашырат. Бул Роза Тумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду, балдарды коргоо уюму, борбор уюму жана АУЦАнын инновациялык колледжи. 3 партнердук уюм ар бири өз компоненти боюнча ишке ашырат. Жалпы 500 кыз долбоордон өттү, ошол 500 кыз бөлүнгөн да, ар кандай? Жок, Салтанат айтып кеткендей, бул чоң долбоор болуп атат да. Негизи долбоордун багыты эмес, географиялык акыбатын айтсак, мындай камтылган бул республика боюнча Бишкек шаары, Чүй областы, ошондой эле Ош жана Кара Суу районунда. Анан ошол жерден биз мектепте негизги иш-чараларыбыз мектеп менен байланыштуу болгондон кийин 81 мектепти долбоорго тандап алганбыз да. Бул 81 мектеп жанагы ички мигранттардын балдарын көп окуган мектептер, ошондой эле негизи эле окуучу боюнча саны көп болгон мектептер. Анан Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда жайгашкан мектептер көбүрөөк алынды да, ошолорго басым жасалып. Жанан ошондо Салтанат айткандай ар бир 3 уюмдун өзүнүн багыты бар. Мисалы үчүн балдарды коргоо борбору ушу Алинада болгон теңдеш тренер сиз айткан 500 кызды биз даярдап окуттук. Биздин максатыбыз ошо 500 кыз STEM багытындагы так илимдер боюнча, негизи эле STEM деген эмне боюнча билимдерди алышты өздөрүнүн деңгээлинде. Анан ошол өзүнүн алган билимин кайра мектептеги окуучуларга, 7-класстан баштап 11-класстын окуучуларына жалпы кыз дебей, эркек бала дебей баарына окутушат да. Анан ал эми фонд Роза Тумбаеваныкы болсо ошондой кыздардын арасынан 11-класстын бүтүрүүчүлөрдүн арасынан 8-9, 10-класстардын арасынан жанагы так илимдерге кызыктары бар, кызыгып, бирок мындай мүмкүнчүлүгү жок болуп аткан кыздардын арасынан тандап насаатчылыкка жана ОРТга даярдоо жумушун алып барышат да. Ал эми колледж АУЦА болсо бул мугалимдер менен иштешет. Булар эмне кылат? Булар негизги максаты ушул STEM багытындагы билимди биринчи мугалимдерге берүү да. Мектеп программасына киргизүү, ошол эле биздин максаты через мугалимдер аркылуу жайылтуу да. Анан ал эми 500 кыз деген бул кичинекей эле индикатор, эми ченемибиз, биздин максатыбыз 3 жылда бир 30 000 кызга ошо биздин STEM багытындагы билимди жеткирүү да. Себеп дегенде Алина сыяктуу тренерлер башкаларды тажрыйбасы менен башкаларга бөлүшөт.
Андан сырткары дагы эми өзүңүздөр билесиздер да, бир эле окуучуну эле кыз баланы эле күчтөнтө бергенде мындан жыйынтык чыкпайт да. Ошондо биздин бул долбоордун актуалдуулугу, уникалдуулугу да ошол да. Бирөөбүз мугалим менен иштеп атабыз, бирөөбүз кыз бала менен иштеп атабыз, ошол эле учурда ата-эне менен анан коомчулук менен иштейбиз да. Демек ата-энедеги жанакы стереотиптик көз караштарды жоюу, мисалы үчүн бизде эмнеге бул актуалдуу болуп бул долбоор келип атат себеп дегенде, ошол эле кесипке ата-эненин дагы ролу, мебеси абдан чоң да. Тийгизген салымыбыз, мисалы үчүн бул биздин оюбузча бул эркек баланын кесиби, кыз баланын кесиби деп бөлүп албадыкпы? Мындай караганда кесипте жыныс жок да. Кайсыл жыныстагы адам колунан келсе, кызыктар болсо, ошол кесип тандаса болот да. Ошол жана стереотиптик көз карашты ата-энедеги кыз баласына болгон мүмкүнчүлүгү кеңейтүү боюнча дагы ата-энелер менен да иштейбиз да. Демек, бул долбоордо кыз балага дагы, ата-энеге дагы, мектепке, анан коомчулук менен да иштейбиз да. Максатыбызга жетүү үчүн. Багыттары да көп экен, тармактары да көп экен, анан көп, иштешкен сиздердин аудиторияңыздар да кеңири экен. Себеп дегенде маселе албетте мындай чоң маселе болот. Комплекстүү чечилет да. Сиздер айтмакчы, шыгына жараша ар бир балага өзгөчө көңүл буруш керек, ал кыз эркекте. Мен кошумчалап кетсем болобу, ошол жака Роза Отунбаеванын демилгеси фонду аткарып келген компоненттердин бир тармагы бул Айнур эже айткандай жалпы коомчулук менен, ата-эне менен, кыздар менен иштегенден тышкары дагы биз билим берүү саясатындагы STEM компонентин изилдеп анализ жүргүзүлдү да. Кечиресиздер, STEM компоненти деген биздин билим берүүдө ушул STEM бул аббревиатура. Англис тилинен алганда илим, технология, инженерия жана математика деп ушул тармактагы предметтерге биздин билим берүүдөгү саясат кандай орун берет, бизде билим берүү министрлиги ушул предметтерди кандай деңгээлде өнүктүрүү жолу бар, ошол бизде стратегиялар бар да билим берүү тармагында. Ошолорго канчалык деңгээлде ошол STEM киргизилген, ошол анализ жүргүзүлдү. Андан кийин болсо атайы ушундай колдонмолор иштелип чыкты STEM педагогторго. Азыркы STEM дегенде жөнөкөйлөштүрүп так илимдер деп койсок болобу? Так илимдерди жыйындысы. Так илимдердин жыйындысы. Так илимдерди берген мугалимдер үчүн колдонмолор иштелип чыкты. Атайы изилдөөлөр жүргүзүлдү. Анан ушул биздеги 11-класстын окуучулары үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө атайы даярдык курстар бар да бизде. Жеке компаниялар атайы кошумча даярдык, мектептен тышкары кошумча даярдык көргөзөт. ОРТ тестке. Ошол тестке даярдык көрүү үчүн бизде атайы тандалып алынган пилоттук мектептердеги кыздар азыр 2 айга жакындап калды, азыр курс өтүп атышат. Бул курсту өткөн биздин кызыкчылык, бул курсту өткөндөн кийин жогорку балл алып, анан бюджеттик негизде ушул так илимдерге кесипке тапшыруу. Биз менен ушул жакында эле 11-класстын кыздары биздеги ушул ОРТ курска даярдык көрүп жаткан кыздар Зимняя школа STEM деген кышкы мектептен өтүштү. Кыргыз-Герман техникалык институтунун алкагында, ошол жакта базасында өтүштү. Ал жакта лабораториялар менен экскурсиялар жүргүздү, профессорлор менен таанышышты. Буларды шыктандыруу, ушул кесипке кызыктыруу, анан баягы баратып эле башка жакка кетип калбай, ошол STEMди тандап, ошол жака баягы өзүнө керек боло турган кесипти тандашына шарт түзүлдү да. Айзат жана Алина да. Сиздер болсо азыр 11-класста окуйсуз, сиз канчынчы класс? 8-класста окуйсуз. 11-класста окуйсуз. Айзат, кайсы университетке тапшырайын деп атасыз? Буюрса, Американский университет Центральной Азии АУЦага тапшырайын деген оюм бар. Ошого бизге азыр илимдеги кыздар аттуу долбоор аябай чоң мүмкүнчүлүк берип жатат да. Анткени булар деген биз ОРТга даярдануу курсун көп эле каражат коротмокпуз да. Ошону бизде Роза Отунбаеванын демилгеси менен уюштурулган илимдеги кыздар аттуу фонду төлөп, окуу куралдарыбыздан бери өздөрү төлөп бизге окутуп жатышат. Бул дагы болсо биздин билимибизге билим кошуп, ушунчалык көп балл алганыбызга мүмкүнчүлүк түзүп жатат да.
Ошондуктан азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баарына ыраазычылык билдирем жана ошондой эле секом окуу борборундагы мугалимдерге ыраазычылык. Алар деген аябай бизде биз биринчи башында келгенибизден 40%ке жогору балл алып баштадык да. Уже биз ошого чейин көтөрүп бизде чындыгында билимибизге аябай билим кошуп жатышат. Ооба, ошентип биз азыр ОРТ курсун 2 айдан бери өтүп жатабыз. Анан STEM багыты боюнча, STEM багытын тандап уже биз чечип, биз өзүбүз кайсы специалистке кетебиз, анын баарын чечтик. Мен STEM багыты боюнча IT адиси болууну чечтим. Анткени азыр IT адистигине болгон суроо талаптар аябай күч алганда, IT адистиги эч качан жоголбойт да. Бул келечектин адистерине болгон чоң бир адистик да. STEM багыты боюнча IT адистиги негизинен. Ошондуктан IT адиси бул өчпөйт, азыр көптөгөн адистиктер жоголуп баратат да, жоголот, 2030-жылга чейин көптөгөн кесиптер жоголуп кетет, бирок бул STEM багыты эч качан жоголбойт. IT адиси ошондуктан калат. Анан мен ошол IT адистиги боюнча көптөгөн тармактар бар да, алардын сабатилин окуп, инженер программист болсом, мекенибизде жана чет өлкөдө дагы жумушсуз калбайм деп ишенем. Жана эң башкысы IT адистигинин маянасы дагы болушунча жакшы. Жакшы, Кыргызстан боюнча эң бийик деп билебиз. Алина, сиздин сүйүп окуган сабагыңыз кайсы? Кайсы жакшы көргөн предметиңиз? Азыркы убакта мага информатика сабагы абдан жагып жатат жана физика. Мектеп боюнча олимпиадада ушул сабак боюнча физика, химия жана биология сабактарынан биринчи месте алгам. Ал эми информатикадан экинчи месте алгам. Бул STEM долбооруна, кыздар илимдеги долбоорго катышып жаткандан баштап мен информатикага жана ушул предметтерге абдан кызыгып баштадым жана келечекте программист болсом деген ойдомун. Жана буга деген бул эжекелерибизге абдан эле чоң ыраазычылык билдирмекмин. Анткени бизге келечекте кандай туура кесип тандоо жана эмнен STEM боюнча бизге абдан эле көп маалымат берди дагы. Жана мен башында кичинекей кезимден эле бул компьютердик жумуштар менен абдан эле кызыкчумун, бирок программист дегенди билчү эмесмин. Жана жаңы эле билип баштадым, абдан эле кызыктуу. Теңдеш тренер болуп турсуз. Теңдеш тренер эмнеге теңдеш тренер? Алина, хорошо, анда Алина сен уланып кеттиң да. Негизи теңдеш тренер деген бул өзүнчө бир ыкма, окутуунун ыкмасы. Эме бул кандай чыгып калган? Негизи балдар коргоо борбору ушул ыкма менен көп жылдан бери иштейбиз да. Анан мисалы үчүн мугалимдер балдарды окутканда мугалим катары эле бала окуучу кабыл алат да. Эжей айтты, эжей жаса деди, мен эжейдин эле тилинен чыкпайм, ошо эмеде эле да, чекте эле да, өзүнчө изденүү жок да. Анан жолсо жаттама деп айтып калабыз го, бир баа үчүн эле жаттап келүү. Ал эми теңдеш окутуунун бир барганда деле курстук ишти жасадым. Ошол эле да. Бул теңдеш окутуунун уникалдуулугу ошо, бул окуучулар бири-биринин эмеси тең курактуу балдарга өздөрүнүн билген, аларга караганда ашыгыраак билген билимин берет да. Жанагы достук жолу менен, теңдеш жолу менен берет. Анан ошондо булар да мисалы үчүн STEM багыты боюнча биликтеп атпайбы, ошо STEM эмне экенин балдарга, окуучуларга эксперименттер аркылуу, жөнөкөй эле бир тажрыйбалык иштер аркылуу көргөзүп, мына ушул STEM биз ушундай үйрөнүп келдик, силер келечекте мындай кесиптер актуалдуу болот экен. STEMди окутуучу көрсө бул физика, математика, химия, биология, мен таанып турган дүйнөнүн баардыгы бул STEMге кирет экен. Ушул STEM боюнча билимдерди алсак, мындай бир уникалдуулугу бар экен деп сүйлөшүп отурганда балдарда бир кызыгуу пайда болот да. Мисалы үчүн Алина өзү 8 класс. 8 класстагы окуучу бизди окутуп атат. Эмнеге Алинадан биз кембизби? Мен деле ушу үйрөнүп көрөйүн. Алина бизге караганда баскан турган өзгөрдү, эмеси сүйлөгөн өзгөрдү, ораторлук чеберчилиги пайда болду. Демек, мен дагы ошону жасап көрөйүн деген башка балдарда кызыгуу пайда болот экен да. Анан булардын аркасынан дагы башкалар да келе баштайт да. Мен деле окуйунчу, мен деле теңдеш тренер болоюнчу, мен деле ушундай билимдерди алайынчы деп баягы чектен чыгып, рамкадан чыгып изденүү пайда болот да балдардачы, окуучуларда. Анан ошонусу менен бул уникалдуу. Ошон үчүн мен айтканга караганда мени мугалим эже катары кабыл алышса, буларды досундай кабыл алат дагы, башкача маалымат, башкача кабыл алынат экен балдардачы. Анан жугумдуу, сиңимдүү болот экен да. Ошон үчүн бул ыкма менен балдарды окутуп атабыз. Жанакы биз айткан 30 000 кызды мына ушул 500 кызыбыз биздер окутуп беришет да. 500 кыз бул бүтүрүүчү болду да? Теңдеш тренер болуп бүтүштү. Негизи 500 кыздан 547 кызды кабыл алып окуттук. Анткени калуучулар да болду. Азыр болсо 547 кыз 81 мектепте 7-8 класстарга уже бүтүштү. Ушу программаны, STEM программанычы. Окутуп бүтүштү.
Ал эми кандай окутуу деп атат дегенде айтсаңар, биз атайын ушул STEM багытындагы көрүнүктүү эксперттер менен колдонмо иштеп чыкканбыз кыздар үчүн. Кыздарда эми руководство колдонмо бар. Ал жерде 14 сабак бар, 45 мүнөттүк 14 сабактар. Ал жерде STEM деген эмне, кандай чечмеленет, кыргыз тилинде, орус тилинде чыккан китеп. Анан ошо STEMди деген, мисалы үчүн STEM бул бизде илгертен эле келаткан да, бирок STEM деген кийин азыр билип атабыз, STEM деп англисче сөздү которуп атпайбызбы, бирок илим, техника, математика, инженерия деген ошол багыттагы предметтердин биригүүсү да. Анан ошол физиканы мисалы үчүн азыр биздин мектептерде, көп эле мектептерде лабораториялар жок, өзүңүздөр билесиңер. Ошону мындай кызыктыруу, үйдөгү эле кура болгон, колубуздагы болгон материалдар менен физикалык бир эксперимент, тажрыйбаны көргөзүп берип атат дагы. Мына бул физика деп атат. Лампочканын күйгөнү физика. А лампочка кантип күйүп атат, ошону булар эксперимент менен көргөзүп атышат да. Демек балада кызыгуу пайда болот. Менин колуман эле келет турбай бир лампочканы ойлоп тапканга да. Химия ар кандай бир кошулмаларды кошуп туруп бир химический процессти көргөзүп атышат да. Анан мына ошол китепте баары жазылган, эксперименттер, ар кандай тажрыйбалар, кирип мектепке кирип, класска кирип, эмне деп баштап сүйлөп, кайра эмне деп жыйынтыктаганга чейин жазылган даяр. Ошону окуп үйрөнүштү, ошол колдонмо менен анан сабактарды өтүп атышат да. Анан азыр Алина балким өзү да айтып берет, кантип өтүп атышат, окуучулар кандай кабыл алып атат. Биз деген Айнур эже айткандай peer to peer, теңдешке теңдеш деген боюнча өтөбүз. Булда деген бул окуучу менен тренер бардыгы бирдей, жана биз деген китептеги менен ошол теория боюнча эмес, өзүбүз тилибизче алда түшүнө тургандай түшүнүктүүрөөк кылыпчы. Жана Айнур эже айткандай эксперименттерди, мисалы, аларды жөн гана деп койбостон, челлендж катары, мисалы, TikTokко азыркы актуалдуу жана Instagram баракчаларга киргизип, жана ал жактан ким көбүрөөк просмотр же ошол эле лайк алса, ошол утат деген сыяктуу кызыктыруу, ошондой челлендждерди өткөрөбүз. Жана биздин тренингдер интерактивдүү методдор менен өтөт дагы. Булар азыркы убакта биз онлайн окуп жатканыбыздан бир аз кыйналуулар да болуп жатат. Кээ бирлердин ушул эле телефонунан эле технический проблемалар болуп кире албай калышат. Бирок азыр мектепке барып окусак, биз дагы аларга маалыматтарды бир сыйра кайталап айтып беребиз. А сиз өзүңүздүн эле мектебиңизде сабак өтөсүзбү же өздөрүнүн? Мындай көчүп конуп мындай? Жок, өздөрүнүн эле. Өзүңүздүн эле досторуңуздарга. Негизи бул STEM биз кээде айтып күлүп калабыз да, аябай бир актуалдуу убакта пайда болуп калды. Анткени март айы башталды, 20-жыл март айында как раз биз баарыбыз карантинге кеттик. Анан ошол кезде эле негизи биз онлайн окууга даярбызбы деген суроо бар болчу. Баары ошол кезде жок, даяр эмеспиз дечүбүз да. Себеп дегенде биз ыкманы билбейбиз, окутуунун кандай кылышты программабыз ага же ылайыктуу жазылган эмес дегенбиз. Материалдар жок. Бирок айла кетип эле бир заматта баары STEM онлайнга өтүп кеттик да. Даяр турбай эле көрсөк окуучулар даяр экен. Бул эмнени ошол эле онлайн окутуунун инструменттерин үйрөттүк да биринчи бул кыздарга. WhatsApp, Zoom программасын. Анан биз кыздарды 500 кызды тандашыбыз керек эле да 81 мектептен. Анан ошонун баары онлайн өттү. Анан кыздарда ошол жерден эле биздин STEMге максат койгон бир максатыбыз орундалды десек болот. Бул программированиянын тилин үйрөнүштү. Тиги ошол эле онлайн окутуунун тилин үйрөнүү бул өзүнчө бир жөндөм да, шык жөндөм. Анан ошо онлайн окутуу, онлайн негизинде анан кыздар тандалды. 14 күндүк вебинар болду, 2 сааттан 2 сааттан. Кыздар ошого телефон менен дагы окуса болот экен. Телефондун Zoom'дун кандай эмеси бар, бизге колдонуусу кандай кызыктуу жерлери бар. Ошол Zoom'дун ичине эле группага бөлүп окутканды үйрөнүштү. Zoom менен эле суроо жооп интерактивдүү сабактарды Zoom аркылуу өткөндү үйрөнүштү да. Анан ошо негизинде азыр Алиналар өтүп атат. Бирок азыр эми кээ бир мектептер уже офлайн форматында өтүп калгандан кийин кээ бир мектептерде мындай офлайн форматта сабактар болуп атат. Бирок жанагындай карантиндин эрежесин сактоо менен, дистанцияны сактоо менен мектепте көп окуучуларды топтоо 20 окуучудан ашпаган окуучуларга өтүп атышат. Бирок ал жерде эми сөзсүз түрдө онлайнга карагандай офлайн өткөндө мындай түрү мындай чогуу баарлашып өткөн болуу көбүрөөк результат берди. Анткени кол менен кармап көрмөйүнчө, өзү жасап көрмөйүнчө окуучуларга кызыгуу пайда болбойт экен да. Анан баягы мисалы үчүн эксперименттер жасап атканда ошол эле зубный пастаны кантип жасаш керек экенин көрсөтөбүз да. Анан бул жөнөкөй эле бир эки кошулмадан эле зубный паста чыга турбайбы деп баягы жасап көрүп үйдөгү үйүндө барып эми жасашат, кимдер айткандай бизге жиберишет мына деп ата энеси менен жасап атышат. Демек кызыгуу пайда болду да.
Биз окуучуларда биздин келечектеги жаштарыбызга кызыгууну көргөзүп, мына могу STEM сенин келечегиң, келечекте ушул багытта эмгектенсең сен жерде калбайсың, бул актуалдуу, анткени заман өзгөрүп атат, артка кайра кетпейбиз, баардыгы инновация болуп атат, баардыгы информатиканы, программирование тили болуп атат дегенден кийин кызыгуу пайда болуп атат да. Ошого көрсөтүшүбүз керек да. Заман өзгөрүп атат деп атпайсызбы? Ошого ылайыкташып окуш керек. Анан кийин илимдеги кыздар долбоорунун дагы максаты анан жашообузга канчалык деңгээлде таасир этери тууралуу айтып өтсөңүз. Бул жашообузга түздөн түз жакшы жагынан таасир этет. Анткени кыздар илим тармагында ушу актуалдуу кесиптердин тандап алат. Ал жакта жакшы жетишкендиктерге жетишет, баягы айлык майнасы жакшы болот, жакырчылык жоюлат. Аны менен катар аялдар өзүн өзү өнүктүрөт, билимдүү болушат. Бул балдарынын билимдүү болушуна шарт түзөт. Аял затынын канчалык бактылуу болгонуна, эненин канчалык билимдүү болгонуна анын балдарынын баягы келечеги көз каранды. Мына азыркы ушул кыздар келечектеги алдыңкы илимпоз, алдыңкы ачылыштарды жасаган кыздар, мына азыркылар да, ушул илимдеги кыздардын катышуучулары кийин ошондой жетишкендиктерге жетет деп ишенебиз. Анткени бизде Кыргызстандан чыккан белгилүү IT тармагында кыздар бар, ушундай дүйнөлүк ачылыштарды жасап жаткан, баягы ролевой модель деп коет го. Ошондой кыздар дагы бар. Биз ушул могул шакирттердин күндөлүгү деген атай иштелип чыккан, ушул жака биз атай киргиздик. Асель Сартбаева тууралуу сиздер маалыматыңар бар. Азыр дүйнөлүк деңгээлде ачылыш жасап, вакцинаны сактоо ыкмасын ойлоп таап атат. Бул биздин эле кыргызстандык карапайым үй-бүлөдөн чыккан кыз Айбилек Алдаярова, дагы математика тармагында премия алган, сыйлык алган кыздар абдан көп ушундай ролевой модельдер менен тааныштырып атабыз. Ушундай ийгиликке жетишкен айымдар, так илимдердеги айымдар менен биз дагы кошумча устат шакирт деген компонент бар долбоордо. Ушул эле пилоттук мектептерде 81 мектептен 7-класстан 10-класска чейинки кыздар тандалып алынып, ошол кыздар баягы ийгиликтүү айымдарга устат шакирт болуп 5 ай бою чогуу иштешет. Ушул шакирттер менен биз дагы өзүнчө иш жүргүзүп, аларга колдонмо иштелип чыкты, алар окутулду. Бул кыздарга кандай багыт бериш керек, өз эле тажрыйбасы, өз эле баягы жумушу, иши туурасында айтып бербей, өзүнүн жеке жашоосундагы тажрыйбасы менен дагы баягы аял затына тиешелүү кээ бир баягы сырларын, баягы өзүнүн инсандык сапаттарын өнүктүрүү боюнча дагы багытында алып кетет да. Ошондо биздин кыздарыбыз азыркы мына ушул окуучу кыздар, илимдеги кыздар долбоорунун катышуучу кыздары өзүн өзү ишенген, билимин билген, баягы кайсы тармакты тандаарын билген, баягы ишенимдүү, ийгиликтүү, келечекке баягы ишенимдүү кадам таштаган кыздар болот, буюрса. Жана коомдун негизи, коомдун, Кыргызстандын өнүгүшүнө дагы салым кошушат. Биздин эфирдик убактыбыз тилекке каршы жыйынтыкталып баратыптыр. Ошондон жарым мүнөттүк эркин микрофон узатсак ардыңыздерге, эгер кааласаңыздар. Жарым мүнөттүк эркин микрофон балким. Сиз айтып берсеңиз болот. Мен деген ошол долбоорго бардыгына чоң рахмат айтып кетмекмин. Жана бул бизге деген профориентация боюнча бир гана STEM эмес, профориентация, гендер жана башканын бардыгын үйрөткөн үчүн чоң рахмат. Жана биз деген ушунун жардамы менен келечекте кайсы профессия актуалдуу болот жана кайсы профессиялар жок болуп кетиши мүмкүн экендигин биле алдык. Биз болсо ушул бизди уюштуруп илимдеги кыздар аттуу долбоорунун баарын жетектеп жүргөн жетекчилердин баарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жол менен бараткан адамдар бизди баарыбызды карап жүргөн эжелерибиз бизге көптөгөн нерселерди үйрөттү да. Керек болсо бизди кантип барып, кайсы университетке тапшырабыз, бүт бардык жолдор менен айтып үйрөтүп жатышат да. Биз ушул жол менен кетсек, буюрса келечекте Кыргызстанды алдыга сүйрөгөн, дүйнөгө дүңгүрөткөн кыздардан болобуз деген ишеничтебиз жана чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дал ошондой тилектер орундалсын.
чоң рахматыбызды айтабыз айрыкча кыздарга, азаматсыздар ийгилик коштосун. Дагы бир эскертип өтөлү, бүгүн студиябыздын сулуулары, биздин студиябыздын меймандары Илимдеги кыздар долбоорунун пиар адиси Салтанат Адылбек жана ошондой эле Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун кызматкери мен эле Салтанат Адылбек, анан балдарды коргоо борборунун долбоорлор жетекчиси Айнура Эмирканова жана Айзат Алина, Илимдеги долбоор кыздарынын, Илимдеги кыздар долбоорунун катышуучулары. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Ишиңиздерди дагы болсо сөзсүз түрдө ийгилик коштосун, анан пландын баары ишке ашсын. Бүгүн мына ушундай жашоо азыркы учурда жалпы кыздар эле эмес, жигиттер биздин Кыргызстанда агартуу тармагы аксап атканы байкалып турат. Ошондуктан бул ушунун үстүндө көбүрөөк иштеп, көбүрөөк маани берип, анан биз да ушундай конокторубузду көбүрөөк чакырып атабыз. Биздин көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга жеткирүү максатында. Андыктан илим менен дос болуңуздар, билим менен дос болуңуздар, бар болуңуздар. Көрүшкөнчө.